Qanday bolbosun Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zatında kerimеттүү кулук мүнөздөрдү, макталган сыпаттарды ушунчалык көп, ушунчалык күчтүү кылып коюп, алкыш айтып, мактоо айтып атат. Ва иннака ла ала хулукун азим. Хулукун азим. Улуу кулук мүнөз дегенде ким болду экен деп суроо болбош керек. Бир гана Мухаммад алейхиссаламда. Бир дагы пайгамбар, бир дагы периште, бир дагы жин, бир дагы инсан улуу кулук мүнөзү менен сыпатталбайт. Сыпатталса бир гана Мухаммад алейхиссалам сыпатталат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз өзү айткан: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен бу дүйнөгө жиберилгендин тек максаты кереметтүү кулук мүнөздөрдү толукташ үчүн. Толуктоо үчүн келди пайгамбарыбыз. Кулук мүнөздөрдү толуктоо үчүн. Бир риваятта келет: "Ли укаммила махасинан аф'ал." Жакшы иштерди толукташ үчүн келдим дейт. Жетип жетпей аткан ошо жакшы махасин, чырайлуу иштерди толукташ үчүн мен жиберилгенмин дейт. Ва кана фадлуллахи алейка азима. Алланын айкөлдүүлүгү, ey Мухаммад, саңа өтө улуу болду дейт. Бул Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде айтып атканы бул. Айшени өзүнөн сураганда не деди эле? Кана хулукуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан болчу деди. Кур'ан болчу. Бунун мааниси кандай? Кур'анда канча жакшы сыпаттар бар, макталган сыпаттар бар, канча жакшы мүнөздөр айтылган, ошонун баары менен пайгамбарыбыз сыпатталган эле да, баарында бар эле. Китабу Шифа, Казы Аяз рахматуллахи алейх, Казы Аяз рахматуллахи алейх айтат, мындай дейт да: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын разычылыгы Кур'андын разычылыгы менен, пайгамбарыбыздын наразычылыгы Кур'андын наразычылыгы менен бирге дейт эле. Караңыз, ушуга чейин улуу мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам разычылыгы бул Алла Тааланын өкүмүн аткарууда. Пайгамбарыбыздын наразычылыгы Алланын өкүмүнө каршы чыгууда. Мына ошо кулук мүнөздү мааниси ушуда кошуп айтып кеткен экен. Кандай болбосун, өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдыкы афу, хилм, сабыр, сабырдуулукта, чыдамкайлыкта, кечиримдүүлүктө, бул ушу сыпаттарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам улуу сыпаттардан сыпатталган эле. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эч качан өзүнүн заты тууралуу бирөөдөн дагы өч алган эмес экен. Мал мүлкү өзүнүкүн ала берсе, ала берсин. Мени кордоп, мени ушактаса, ушактай берсин. Пайгамбарыбыз бирөөнүн өч алган эмес. Өзүнүн заты тууралуу бирөөнүн өч алган эмес. Өзүнүн акысын талап кылган эмес да. Өзүнүн акысын талап кылган эмес. Жанына зыян тийсе дагы, малына зыян тийсе дагы, абирине зыян тийсе дагы, пайгамбарыбыз бирөөнүн алган эмес өч. Мынандай мүнөздү караңыз. Алла Тааланын өкүмүнө каршы болгондо, ошол учурда гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алган. Себеби Алла Тааланын өкүмү уурулук кылган эле, анын колун кесиш керек. Анда өч алуу деп эсептелбейт бул. Алланын өкүмүн зына кылды, өзүнө жараша, ичип алды, өзүнө жараша. Макулу. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү үчүн субханаллах бирөөнүн азыркы алган эмес, өмүр бою алган эмес. Ухуд согушунда капырлардын тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң катуу жаракат, эң катуу кайгы Ухуд согушунда жеткен. Ошондо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кечирип, сабырдуулук кылып эле кечирип койбостон, аларга мээримдүүлүк кылып, алардын ошо зулумдугун, надандыгын үзүрлүү деп эсептеп, Алла субхана ва таала аларга дуа кылган. Алла, мен ошо коомума, ошо элге хидаят бер, булар билбей кылып атат мага ушундай мамилени депчи. Кара, болсо зулумдук кылып атат, надандык кылып атышат. Кимге? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга.
Пайгамбарыбыз сабырдуулук кылды, көтөрүмдү, кечиримдүү, ошо менен токтогон жок. Аларга дагы мээримдүүлүгүн көрсөтүп атат. Райымдуу, анткени бүткүл ааламга мээрим бул. Пайгамбарыбыздан мээримдүүлүк чачырап турат эле. Тамчылап жыт турат эле. Эч качан жамандыкты жамандык менен кайтарган эмес дейт Айша энебиз. Жамандыкты дайыма жакшылык менен кайтарган. Тазалык боюнча бүгүн Кудай кааласа биз баарыбыз ниет кылайлы. Жүрөктөрүбүздү дагы, тилдерибизди дагы, денелерибизди дагы, кийимдерибизди дагы таза кармаганга ниет кылайлы. Ошого дуа кылайлы, аракет кылайлы. Мусулман адам таза, иштеген жери таза, ибадат кылган жери таза, тамак жеген жери таза, бошонгон жери таза, бардык жери таза. Мусулман тазалыкта үлгү, субханаллах, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте ал-иману саб'у шу'ба al-imanu bidu ve sab'una şu'batan. Bir rivayette bidu ve sittuna şu'batan. 63'ten 69'a çeyin, bir rivayette 73'ten 79'a çeyin butağı var deydi imandan. Ve afdaluha kavli la ilahe illallah. Oşol butaqlarının en abzeli, en manülüsü qaysı la ilahe illallah sözü. Ve adnaha imatatul ada anit tariq. Vel haya'u şu'batun minel iman. En tömönküsü joldan adamga ıza jetkire turgan жаман нерселерди, адам көргөндө жиркене турган нерселерди, адамга зыян жете турган нерселерди алып таштоо. Уяттуулук имандын өтө бир маанилүү бутагынан деди. Демек ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолдорду таза кармаганга үгүттөп атат. Жалпы колдоно турган жайлар бар. Площадьтар бар. Дворлору бар. Ошолорду таза кармаганга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үгүттөп, аларды мусор менен жана ушундай палеттик ыплас нерселер менен булгагандан катуу тыюу салган. Катуу тыюу салган. Мынакей, биз динибизден кабарыбыз жок болобу? Болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай гана буну баяндап айткан, бунсуз иман толук болбойт деп койгон. Төмөнкү даражасы болсо бунсуз иман толук болбойт. Имандын 73'ten butagı var diye turgan bolsak, oşo bir butağı тазалоо бунсуз иман толук болбойт деп атат. Эми мусулман адам, имандуу адам тазалаганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ошо жолдо ыза жеткире турган нерсени көрүп, таштап кетип калбайт дейт да. Бул имандын талабы. Иман ошону аткартат дейт да. Эми бирөөнүн булгаганын тазалатып аткан иман өзү булгаганга кантип уруксат берсин? Бирөөнүн булгаганын, бирөөнүн ушу жаман нерсе таштап кеткенин тазалатып аткан иман, түшүнөсүзбү? Өзү булгаганга кантип уруксат берсин дейт? Мүмкүн эмес дейт. Мына имандуулук каякта турат. Жана урматтуу мусулман, мейли жолду тазалайбызбы, коомчулук жай тазалайбызбы, бул имандан дейт. Бул сиз бирөөгө жакшылык кылгандай деп эсептебеңиз дейт. Бул имандан деп эсептелинет. Артыкчылыктан эмес. Имтинан бир бирөөгө мынакей мен мынандай кылып койдум деп милдет кыла турган нерсеге кирбейт. Бул имандан да бул. Иманың болсо тазаладың, болду. Бул милдет кыла турган нерсе эмес бул дейт. Мусулмандарга ыза жеткирген жолдордо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу эскертүүлөрдү берген. Табараниде келет, Хузайфа ибн Усайд радıyallahu anhu'dan rivayet, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен адал муслимин фи туруқихим ваджабат алейхи ла'натухум." Ки мусулмандардын жолдорунда мусулмандарга ыза жеткире турган болсо, алардын наалаты важип болот дейт. Табараниде Байхақиде риваят келет, Абу Хурайра радıyallahu anhu'dan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман гасала сахиматаху ала тариқин мин туруқил муслимин,
fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kim musulmandardын жолдорунан бир жолдо кирин жууса, макулбу? Ага Алланын периштелеринин бардык адамдын наалаты болсун дейт. Мынаны караңыз. Демек мусулмандардын жолунда бул жердеги ман гасала сахиматаху, бул жерде айттыр, мусурлар, таштандылар, иплас кир нерселер, мына ушуларды кимегеде жууй турган болсо, мына мусулмандар кыза жеткирип атат. Кошуна мага көп суроо келет бул тууралуу. Үстү жакта арыга кат эле, тияктан кирин жууп төгүп атат, болобу болбойбу? Аккан сууга мисал карап туруп. Караңызчы, ислам динде бирөөгө зыян жеткирбөөгө канча маани берген? Өзгөчө мусулмандарга. Тазалыкка канча маани берген? Муслимдин риваятында келет, Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иттақул ла'инайн", эки наалат айтуучудан сактангыла деди. Сахабалар айтты: "Ал эки наалат айтуучу нерсе кайсы?" деди эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Аллади ятахалла фи туруқин нас ау фи зиллихим". Ал адамдардын жолуна зара кылып койгон, дарат бошотуп койгон, улуу зара кылып койгон, мына ошол наалат айтыла турган нерсе экен. Же аларды көлөкөлөй турган жерине, же болбосо баса турган жолдо, же көлөкөлөй турган жерде. Ошол жерге бошонуу бул наалат айтылган нерсе. Ушудан сактангыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да. Эми жолдон ыза жеткире турган нерсени алып койгонго пайгамбарыбыз алкыш айткан, рахматын айткан. Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Байнама раджул ямши фи тарикин важада гусн шаукин, фааххараху, фашакараллаху лаху ва гафараллаху лах". Bir kişi basıp baratsa, bir darақтың бутагы адамдарга зыян жеткире турган жерде экен да. Ошол жерде кичине алып түздөп койду. Алла Таала ушуну кылган ишин кадырлады, жана күнөөсүн кечирди дейт да. Демек ушу bir мусулман ошо зыян жетпесин деп, ушул жерден кыйналбай өтсүн деп, жолдогу мишат этип аткан бутакты алып коюп, тоскоолдук кылып аткан бутакты алып коюп, Алла Таала ушуга да күнөөсүн кечиргенден кийин мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Урматтуу мусулман бир тууган, Мухаммад алейхиссаламды сыйлайлы, таазим кылайлы. Анткени ал дүниөнүн бактылуулугун жана тазалыгын алып келген, ахиреттин бактылуулугун жана кооздугун алып келген". Андан кийин ислам дининин тазалыкка маани берип, вуду, гусул, бизде дарат деген бар, гусул деген бар. Bunday понятие башкаларда жок. Bir күндө 5 маал жуунган дин барбы? Кайсы динди көрсөтө аласыз? Bir күндө 5 жолу жуунган. Озун деле жууп атат, машалла, эми ажаткана барганда деле жуунуп атат, даратын деле жуунуп, 5 маал. Пайгамбарыбыз бекер айткан жок, бунун мисалы деди. Алдыңардан бир арык агып атса, bir күндө 5 жол жуунсаң, денеде кир калабы деди. Эч кандай кир калбайт. Кудум ушундай 5 маал намаз окугандын эч кандай күнөөсү калбайт деген. Бул өтө улуу күбөлүк. Назафат, тазалык ислам динибиздин негизлеринин дагы негизи болуп эсептелинет. Буга жөн эле адамдын субханалла денесинин эле тазалыгында эле эмес, күнөөлөрүнүн да тазалыгына турган нерсеси бу жерде. Абу Хурайрадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ида таваддал абдул муслим авил муъмин". Пайгамбарыбыз айтты: "Мусулман бенде же момун бенде качан дарат алса, fa ghasala wajhahu", жүзүн жууду. Биз дарат алганда бетибизди жуйбуз го. "Kharaja min wajhihi", жүзүнөн чыгат дейт. "Kullu khatiyatin nazara ilayha bi aynihi ma'al ma aw ma akhir qatratil ma". Жүзүн жууганда көзү менен канча ошеде намахрамды көрүп калган болсо, ошо күнөөлөр ошо акыркы суу менен кечирилип кетет дейт. Жүзүнөн чыккан. Же болсо эки колун жууганда колу менен кылган күнөөлөрү кечирилет. Эки бутун жууганда путу менен басып барган күнөөлөр кечирилет.
Hatta yahruja naqiya mina dunub, günölerden taptaza olup çıgat deydi. Demek, жүзүн жууганда көзү менен, оозуна суу алганда оозу менен төрөм ошо күнөөлөр болуп калган, ушулар кечирилип кетет экен. Ошо суу менен кечирилип кетет. Же болбосо акыркы суу акыркы күнөөнү алып түшөт деген да. Акыркы суу, суунун акыркы тамчысы акыркы күнөөнү алып түшөт дейт да. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Бул жерде көптөгөн таанышмандык бар. Тиббий дагы, дин соолукка дагы. Bu şariatımızdagı сооп, күнөө өзүнчө. Макул, тазалыгы башкаларга мындай приятно болгон ал өзүнчө. Bundan сырткарыдагы дин соолукка пайдасы канча? Канча деген бу да алхамдулилlah. Бу да күч, адамдын денеси күчтүү болот дейт. Денеси дайыма көңүлү ачык, нишат. Булардын бардыгы жөн эле айтылган эмес.